Тоготери маркум, арбактар, мейиттер угап берди оған. Biz азыр жиндер бар го. Парда коюлган үчүн эле жиндерди көрө албайбыз го. Кудум ошол сыяктуу парда болгон үчүн эле биз алардын тилин уга албайбыз. Куранда аят иннака ла тусмиул маут. Сен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи түшкөн аят. Сен өлүктөрдү угуза албайсың дегени. Ишине биз аны түшүндүрүп берет. Сама ифадатин. Өлүктөргө угуза албайсың, укпайсың дегени сен аларга айтканың менен алар кайтып келип пайдалана албайт. Өттү пайдалана турган убакыт деген маанида. Ошон үчүн ким кабырга барып, ассаламу алейкум десе, сиздин кайтыш болгон чоң атаңыз алейкум ассалам балам деп эле али калат. Кадимкидей сүйүнөт. Гейит балам, неге бузулуп кеттиң сен намазды таштап? Не мындай жалкоо болот? Же үйдөн жоксуң, же чүйдөн жоксуң. Ибадат жок, же элге бир өтөгөн эмгегиң жок деп кадимкидей эле арызданат. Мына Индиядан чыккан сонун китеп бар. Китептердин аттарын аябай жаттайт элем, бирок ошол эсимден чыгып кетти. Лаалил Мансур болсо керек адашпасам. Батул Амал оштук Сыражидин атабыздын Батул Амал акыйда китебине Лаалил кандай Мансуров айтор индиялык чоң алым шарх жазган Матруди алым. Ошондо айтат, хадистерди алып келет, алымдардан, асарларды. Ким маркумдарга дуа кылса, ошол тостопко эң баалуу идишке, жана хан сарайларда идиш болот го, ошо нур болуп, азгызат болуп барат. Арбактардын көзүнчө баланчадан баланчага деп келет да. Китепте келет ачык. Ошондой угат көрөт алар. Ошон үчүн кылып атканыңыз жакшы, эки жакшылык кылыңыз.